Рахмат, Азизбек Атакозович, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. ОЗП боюнча бизде азыр эч кандай претензия жок. Себеби дегенде биздин элдерибизде эч кандай үзгүлтүк болгон жок. Мына сыктасын мурунку жылдардагыдай кырсык катталган жок дегендей. Бул ишиңерге өзүмдүн атыма рахмат айтып коеюн. Анан экинчи маселе, ошол жердеги бир аз кыйналчтык маселелер бар эле. Мынау теплосеть барбы? Бар. Камилжан мырза, Калжаныч берне. Калжаныч, айтыңыз, сизге азыр ТЭЦтин алдында канча акча карызыңар бар? ТЭЦтин алдында бүгүнкү күнгө 1 апрелге карата 4 миллиард 400 миллион карызыбыз бар. Себеп? Не себеп болуп атат кутулушуңарга? Себеп былтыркы жылдын 780 миллион сом субсидия албай калганбыз, калдык калган. Мына 25 жылдын эсеби менен 5 миллион 900 сомго расчетный субсидия бар. Ошол субсидия азыр кече 2 миллиарды каралды. Экономика жана бюджет комитетинде макулдашуудан өтүп, Ал боюнча маалыматым бар. Ошон менен 3 миллиард болуп атат. Калганда 1 миллиард кайякта калды? 4 миллиард деп атасыз. Калганда субсидия аркылуу төлөйбүз, кутулабыз карыздан. Жок Мамекене. Не болуп атат? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Биз бюджеттү түзүп атканда 2 миллиард каражат карап кеткенбиз. Бул боюнча ал 2 миллиард өзүнүн бюджеттин целевой трансферт катары бар болчу. Бишкек тепло боюнча 2 миллиард деп келди. Азыр 2 миллиарддын ашыгы бюджеттин комитеттен өттү. Калгандары боюнча бул жерде оштугу боюнча бар. 530 миллион 940 боюнча, бул боюнча биз дагы макулдук бергенбиз. Азыр тескемеси администрация президента да болсо керек. Бул жак айтат го, эми биз макулдугун бергенбиз. Мамекене, бул эми мындай биз теплосеттин маселеси деген акыбалга алып келип коюп атабыз да мунучу. Муну силер аракет кылып этек чечишиңер керек да. Азыр эми кайра готовь сани летом дегендей, азыр кийинки жылкы кышкы сезонго кайра даярданышыбыз керек. Азыр жылы токтоттуңар, эми бүгүндөн баштап кайра кийинки жылга даярданыш керек. Ошол себептен мына ТЭЦтин ишин кармап атасыңар. Не себептен? Неге акчаны убагында бербей атасыңар? Неге убагында бербейсиңер? Эч кандай убагында бербейбиз. Биз булардын эсептерин жөнүндө карашыбыз керек да. Ушул маселелерди тактап алып келгенине жараша биз макулдугун берип карап атат. Азыр билесиздер, как бы максаттуу трансферттер аркылуу карайт. Бул жерде ар бир предприятиянын өзүнүн эмесин карап атышат да. Мурун биз жалгыз эле бир Кыргыз теплоэнергонун карап бир предприятияга берчүбүз. Азыр болсо ар бирин өзүнчө каралып атат да. Эми биз ошолго даяр болуп андан кийин өткөрүп бергенбиз да мэрияга, туурабы? ТЭЦте өткөрүп бергенбиз да. ТЭЦте кайра дагы ремонт иштерин башташ керек. Элдерге болгон карыздары бар, буларды төлөш керек. Ушуну эртерээк эле да. Азыр ушуну чечимге киргизип, Министерство финансыга чечимге киргизбесек болбойт мунчу. Муну эртерээк бериш керек. Көзөмөлгө алып, биз баягы убакыт өтүп кеткенден кийин мына биз өтүп алдык болду деп эле мындай кайдыгер карап коюп атабыз. Жок Мамекене, Кушбековичке айта барыңыз. Эртерээк бүтүрүлгүлө могу иштердин баардыгы. Чечип бергиле. Акчаларын чечип убагында бергиле. Мына теплосеть отурат 4 миллиард карады. 4 миллиард деген эмне акча болчу? Кечөөнү да хорошо, мен кечөөнү боюнча маалыматым бар. Мен 2 миллиард боюнча менин маалыматым бар ал боюнча. Ошону айтып атпайбы, 4 миллиард деп эсептегенде 2 миллиарды мурун каралган бюджеттин, ошол менен чогуу эсептеп атышат да. 5 миллиард 100 дегенде. 2 миллиард мурда уже бекилген бюджетте бар болчу. Кечөө 2 миллиарддын ашыгы Бишкекке болду. Анан 530 миллион боюнча биз макулдугун бергенбиз. Азыр ал тескеме боюнча администрация президента да биздин маалымат боюнча каралып атат. Чечимге киргизгенге чечимге киргизбейм. Бир экинчи маселе. Таламкеч, мына аскы счетчиктер боюнча 124.100 дана деген маалымат бердиңиз азыр. Бизде азыр канча запаста бар дагы аскы счетчиктерден? Биз буга акчаны бөлүп бергенбиз. Ооба, 34 миллион доллар ошо именно аскы счетчик өзүңөр ратификация кылып бергенсиңер.
Biz konкурс өткөрүп 500 000 даанасын 14 миллион сомго алдык. Азыр калганына дагы Дүйнөлүк банк менен сүйлөшүүлөр жүрдү. Калганына дагы 400ге жакын счетчик алалы деп турабыз. Быйылкы жылга 500 000 счетчикти Кудай буйруса алып кол коюп келишим түзүлгөн. Азыр 10 күн сайын 50 000ден келип түшүп атат. Быйылкы жылы жылдын аягына чейин 500 000 счетчик коюлат. Ошондо Кыргыз Республикасына биздин абоненттер боюнча 900 000ге жакын счетчик коюлат быйылкы жылы. А bizde общий Кыргызстан боюнча канча абонентибиз бар? 1,5 миллиард. 1 миллиард 500 миллион. Бул детиретпесеңер болбойт да. 1 миллион 500 000 да. 1 миллион 500 000 абонент. 1 миллион 500 000 десеңиз. Жок, бул 25-жылга туура айтып атасыз. 500 000 счетчикти биз коюп бүтөбүз. Бул эң чоң, мындайча айтканда жетишкендик деп айта алам. Бул 400 000 абоненти, бул жана жер тамдардын баары коюлуп бүтөт. Бул жана калган 400 000 абоненти бул жана этаж үйлөр. Алар эми баягы кээ бирлери мындайча айтканда центральный отопление менен колдонгон, этаж үйлөрдө электр энергиясы азыраак колдонгон байланыштуу. Ошон үчүн экинчи этапка калдырдык. А биринчи этапта бүт кээ бир областтарда, кээ бир райондордо 100%ке бүтүп калды азыр. Быйылкы жылга ошол 500 000ди жылдын аягына чейин коюп бүтөбүз. Талам Микеч, бир мына рейстерде бир эме башталды. Болуп келген буга чейин деле. Жанагындай үй жок, ээс жок үйлөргө, адрестерге киловатт расписывать эткен бир өнөр чыккан. Ошону көзөмөлгө алсаңыз жакшылап. Анан аз көчөчүк боюнча эртереткиле. Себеби дегенде мен өзүмдүн Токтогул шайлоо округунда дагы ушун дебиторский карыздар көп. Ошо именно ошо аз көчөчүктүн жоктугунан ушундай маселе жаралып атат да, ушуну биз көзөмөлгө алып эртелетип ошол жака да карап коюңуз. Анан дагы бир маселе, мына Кара Көл шаарында коммунальный предприятие билесиз да сиз, Каскаддын балансында. Ошол боюнча мен жакында жолугушуу болуп келдим. Ошол бизде ушул мэрия өткөрүп атат. Анан депчи мына бүгүнкү күндө биз ТЭЦти өткөрүп бердик, теплосетти өткөрүп бердик. Мына мага окшогон акча бөлүнбөгөн маселе бар. Ушуларды эми, конечно, Министерство энергетики, он должен заниматься только выработкой электроэнергии. Он не должен хозяйственным субъектом заниматься. Bunun bari точно. Бирок ошол эле мезгилде ошолордун дагы акчалары ушуну туруп калбасын болот. Ушуларды бир көзөмөлгө алгандан кийин сизге бир сунуш, муну бир этап менен бир карап көрсөңүз жакшылап муну дагычы. Элди кыйнап албайлы деген сөз да, себеби дегенде ал жерде көпчүлүгү электр энергиясы менен анан жагылат да, жылыйт ал жакта. Анан белки суу чарбасы калып атат, жанагындай суу, таза суу ичкендер дагы. Ошолордун баарын биз жакшылап карап, этаптабынан кийин өткөрсөңүздөр. Бул элдин суранычы, сизге салам айтып кой деген мен аманатын айтып коеюн. Ошол өткөрүүдөн мурда ошолордун баарын бир анализдеп, өзүңүз барасыз ал жака. Кааласаңыз экөөбүз чогуу баралы, эл менен жолугуп сүйлөшүп көрөлү, анан ошого жараша бир иш кылсак. Туура айтасыз. Эми сиз айткандай этап менен өткөн жылы котельнийлерди өткөрдүк. Бул эми быйылкы жылы муниципалитеттин жанагы подъездный мусорун баарын тең, мисалы үчүн ошол эле электрический станция, генерация кылып аткан станциянын эсебинен кетип атат. Ошону мына элдин саламдоосын айтып атпаймызбы ошон үчүн. Биякта ошо ККП боюнча дагы маселе болуп атат да. Анан сизге дагы айтып коюшум керек. Мына биз жакында ошо биздин токтомдун негизинде эл менен жолугушууга барып келгенбиз. Анан жанагы Камбарат 2 боюнча дагы көчүрүү маселеси көтөрүлгөн экен. Ал жерде мен ойлоп калдым, бул кандай негизде көтөрүлгөнүн, бирок ушунда бир көзөмөлгө алып, бир иликтеп анан мага бир кагаз жүзүндө жооп берип койсоңуз. Камбарата эме көчүү, Токтогул районуна көчүү боюнча пока маселе жок. Аны мисалы үчүн азыр Камбарата биргеси эмеге силерге дагы өзүңөр ратификация кылып бергенсиңер. Камбарата КЭСинин конкурс өткөрүлүп, экинчи агрегатынын 3 лотко бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө Евразийский банк бизге биринчи лотун мындайча айтканда макулдап берди. Азыр 2 лотун карап берсек, азыр уже биринчи лоттон келишим түзүп, ошону быйылкы жылы дагы Камбарат 2-нин экинчи агрегатын баштайлы деп турабыз. Пока андай маселе жок. Ал үчүн ошончолук бизге дагы специалисттерге 100га жакын адам иштейт. 189 адам экенбиз тактадым анчы.
Токтогул районунан анча энергетик чыгарына мен күнөм санайм да. Ошон үчүн анда караштырабыз буюрса. Үчүнчү агрегатты өзүбүз кура алабызбы? Сиздин айтканыңыз бар эле бир үчүнчү агрегатты өзүбүз күчүбүз менен курабыз деп. Азыр мына биринчи ошо экинчи агрегатта 110 миллион доллар каражат которуп эме бөлүнүп берилген. Ошонун где-то 67 миллионуна Кудай буйрса экинчи агрегаттын толук бүтүрөбүз деген ойдобуз. Анан ошондон калган экономиясын үчүнчү агрегатка сурайлы деп турабыз. Азыр 3 лот чечилип банк чечип берсе, ошондон кийин баягы экономдогон каражатын биз кошумча сурайлы деп атабыз да 3-агрегатка. Рахмат.